Коопшаар долбоорун боюнча бул 5 жылдык долбоор, туурабы? 5 жылдын ичинде 10 миллион штраф, туурабы? 1 жылда канча штраф болуш керек? Өзүн-өзү акташ үчүн 2 миллион. 2 миллион штрафты сиз бөлүңүз. 12 айга канча болот экен? 166 миң штрафты булар фото, видео фиксация кылыш керек, туурабы? 166 миңди эми бөлүңүз 30 күнгө канча болуш керек экен? 5500төн. Ар бир камера 231ден саатына жолдо жүрүү эрежесин аныктап тактап чыгыш керек. Ошондо коопшаар долбоору толук менен ишке ашат. Туура айтып атамбы? Бул арифметика менен туура. А сиздер бүгүнкү күндөгү 10 камеранын иштегени бул планга толгон жок да. Толбой атат. Демек коопшаар долбоору туура эмес ишке кирди. Анткени мына азыр силер Бишкек шаар мэриясы, Бишкек Зеленхоз, тазалык, Бишкек асфальт сервис булардын бардыгы коопшаар долбоорун ичинде алкагында иш жүргүзүп атат. Туурабы? Мына Ички иштер министрлиги өзүнүн гана булар алкагында иш жүргүзүп атат. Мен Ички иштер министрлиги бул тендерди өткөргөн жок. Силер башында болгон жоксуңар. Силердин ишиңерди мен көрүп атам. Силердин көмөчө маселе жок. Кептин баары коопшаар долбоордун өзүндө болуп атат. Мына жана Иманалы Кадырбекович айтып кетпедиби? Силер айткылачы мына ушу бүгүнкү күнгө чейин Иманалы Кадырбекович ушу коопшаардын 10 камера иштеп атат да. 10 камера ичинен бир автоугон аныктадыңарбы? Bir kılmışkerdi, teröristlerdi taptılar mı? Je 10 kişinin yolda yürü erejesi muskal için ayıp taktılar mı? Tapkan joksunar. Antkeni bu kamera menen aparat turar. Bular janağı çiğinden ötken başlarında gana anıktap taktap jönöt otat turar bilmiyor adam. Narушениянын. Жолдо жүрүү эрежесин бул киши айтып атпайбы? Бул коопшаар долбоор эмес деп. Тетиги жерде безопасный город деп жазылып турат. Городду тескерисин окусаңар, не болот экен? Дорог болады. Это безопасность дорог. Никакой город. Шаардын коопсуздугу жөнүндө маселе жок. Аэропортто камера жок. Чоң мамлекеттик ишканаларда жок. МВД СМБнын жанында жок. Анан каяктагы коопсуз шаар? Бул коопсуз жол. Долбоор президенттин башындагы, өкмөт башчынын башындагы, элдин башында айлантыңар да. Бул маселен 10 миллион штраф, минимальный штраф 1000 сомдон болгондо канча болот? Это 10 миллиард сом. Туурабы? 10 миллиард сомго рассчитан проект бул. Долбоор 10 миллиард сомго. Ошол 10 миллиард сомдун 2,5 миллиард сомун Vega Concern деген жана тендерди толгон компания алат. Туурабы? Туура айтып атамбы мен? Туура. Мына ошол калган 7,5 миллиард акчаны МВД алат, мэрия алат, ИСМ алат. Эң эле аз акчаны Кыргыз поштасы алат. Туурабы? 16 сомдон ар бир жанагы бактылууга жеткизген үчүн. Туурабы? Туура айтып атамбы? Муну ким төлөйт? Бюджеттен бир тыйын бөлмөйт. 10 миллиард сомдун бардыгы мынагу окшогон карапайым элдин чөнтөгүнөн чыгат. Маселен ошо жана жолдо жүрүү эрежеси бузган адамдар мамлекеттик органдарды багат да. Кептин бар ушуда болуп атат. Элдин жини келген ушудан болуп атат. Анан кийин мына азыр 10 гана аппарат АПК турду да. 10 АПК турду. 10 АПКны эми 35 миллион доллар. Бул долбоордун баасы. 35 миллион доллар. Ошол 110 АПК Кыргызстанга эсептелген 110 АПК. Азыр ошонун 10-ун коюшту. 10-ун коюшту да. Эми эсептеп көргүлөчү, ар бир АПК 300 миң доллардан болуп атпайбы? Тесттин отверткасынан биз 600 доллардан болуп кеттир деп ызычуу чыгардык. А ким карадыңар? Азыр мына жолдун боюнда жана мобильный деп коет, 3 буттуу переносоңо турта. Ошоң 300 миң долларга болобу? Же 30 миң доллар болобу? 27 стационардык комплекс, 20 мобильный комплекс. Иманалы Кадырбекович, сиз 35 миллион долларды 110го бөлүңүз. 110го бөлүңүз. 300 миң доллардан болот атпайбы? Менде маселе ушул жакта болуп атат. ТЭЦтин авариясынан да жаман авария болот кийин бул менен. Сиз каржылык жана жооп бербейсиз. Сиз жоопкерчиликти өзүңүзгө албаңыз. Буну МВД өткөргөн жоксуңар. Убагында мына мага Молдомусак Ташполотович Коргатиев СМС аркылуу кат жазыптыр. Мен 2009 жылы Чудиновдун өкмөтүнүн убагында Туркия менен барып келишим түзүп келгем дейт, өкмөттүк. Бишкек шаары, Ош шаары, Ысыркөл, Тегеренме жанагы трассалардын бардыгы 19 миллион долларга турган дейт. Бул генерал лейтенант Коңатиевдин сөзү. Зарылбек Ырсалиев айтып атат, мен Капар начальник уулу менен Турсбекович менен Анкара шаарына барып туруп, Анкаранын коопшаар долбоорун кантип ишке киргиздиңер десем, 6 миллион калкы бар Анкара шаары 20 миллион долларга киргизиптир.
Арде 1000ден ашық камера тұрады. Біздікінде 110 емес та. Мына ошоны коop шаар дейт. Арде темир жолда бар, мектепте бар, садикте бар, подземкада бар, торговый центрлерде бар, мамлекеттик ишканалар бар. Мына ошону айтса болот коop шаар деп. Анан бизде бир кичинекей коопсуз жол долбоорун көргөзүп алып, анан кийин ушуну өкмөт башчысы 2 жолго алып келип, депутаттардын баарын алып келип отурган презентация кылып отурбайсыңарбы? 12 февралдан 12 март бүгүн 1 ай болду. 1 айда канча акча таптыңар? Канча акча таптыңар? Силердики 3 мартка чейинкиси 10 миң болуп кетти, туурабы? Туура. А кодексте никто не отменял. 1 январда мартачы. Берден мамлекетке ошондо 18.500 жанагы жолдо жүрүү эрежелеринин бардыгын силер мындай список этип салдык, туурабы? Анткени кодекс 4 марттан ишке кирди, ошого чейинкилер бар жок депчи. Бул деген 1000 сомдон эсептегенде 18.500.000 сом бюджетке зыян алып келди. Эгер чында бизде коррупция менен күрөш болсо, анда бирөө жоопкерчилик тартыш керек болчу да. Ким күнөөлүү? 18 миллион сом бюджетке түшпөй калды. А Кыргызстандын бюджетине быйыл 600 миллион сом безопасный городдон түшөт деп киргизип алган. Өкмөт киргизип койгон. А эгер 600 миллионду биз 4 кварталга бөлө турган болсок, 150 миллион сомдон түшүш керек болчу. Мына азыр 1 квартал битти. Силерге түшкөн жок да. Демек, коop шаар долбоору, жоопсуз шаар долбоорду айланып баратпайбы? Ана коомчулуктун башын айлантпашыбыз керек да. Буну силер мисалы мына башында теге жогорку нарын каскад болгон укмуш дегенбиз. А эмне болду? Ушинтип презентация кылган, удот келген президент ошол кезде Алмазбек Атамбаев бар аштырган. Эмне болду? Кетти. Лиглас менен эмне болду? Лиглас менен эмне болду? Мына бул деле долбоор ошондой долбоор. Анан силер жөн эле мондай деп туруп, анан коомчулуктун башын айлантып, анан депутаттарды, министрлерди бизди мындай пайдаланганыңарды токтоткула. Керек болсо, коop шаар долбоору толук кандуу ишке кирген жок. Вега концерн аткара турган жумуштарын Бишкектин мэриясы аткарып атат. Мына силер аткарып атасыңар. Инфоком аткарып атат. Чын айтканда, обработканы инфоком мурда даярдап койгон. Бардыгын ошол даярдап коюп чыккан болчу. А тигилер келди, штрафтан акчаны чогултат, 10 миң кетет. Эл төлөйт, бийлик төлөбөйт, өкмөт төлөбөйт, бюджет төлөбөйт.